Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Мээрим Жуманазарова Олимпиаданын күмүш медалына ээ болду. Мээрим Жуманазарова Париж Олимпиадасында кыз келиндер арасындагы күрөш боюнча 68 килограммга чейинки салмак категориясынын финалында америкалык Амит Элорго 0-3 эсеби менен жеңилип күмүш медалга ээ болду. Ошентсе да ал эгемен Кыргыз тарыхында Олимпиада оюндарынан катары менен медаль алган алгачкы спортчу болуп калды. Жуманазарова турнирди 1-8 финалдык баскычтан баштап монголиялык атандашы Делгерма Энхсайханды 8-3 эсебинде, чейрек финалда жапониялык Ноноко Одзакини 8-6 эсебинде жеңип алган. Ал эми жарым финалда нигериялык Блессинг Абарадудуну менен күрөшүп 3-1 эсеби менен жеңүүчү болгон. Бул Мээрим Жуманазарованын Олимпиададагы экинчи медалы. Ал буга чейин Токиодо өткөн оюндардын коло медалын уткан. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Кыргыз тилин билбегендер сот боло албайт. Президент мыйзамга кол койду. Президент Садыр Жапаров соттордун статусу жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Мыйзам 27 июнда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Ага ылайык соттук кызматка талапкер мамлекеттик тилди кыргыз тилин милдеттүү түрдө B1 деңгээлинде билиши кажет. Ал кыргыз тестин сынагынан өтүп, тиешелүү сертификат алыш керек. Ошондой эле соттолгондор, жакын туугандары, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү болбогондор жана оор жана өзгөчө оор кылмыш үчүн жазага тартылгандар дагы судья боло алышпайт. Президент Олимпиадада коло медаль алган Жоломан Шаршембековду куттуктады. Президент Садыр Жапаров Париж Олимпиадасынын коло медалын уткан Жоломан Шаршембековду куттуктады. Анын балбан менен телефон аркылуу сүйлөшүүсүн президенттин басма сөз кызматы жарыялады. Анда президент Шаршембековдун коло медаль алганы чоң ийгилик экенин белгилеген. Биз сени ар бир кармашыңды бир деменен көрүп жаттык. Эли журтуң сен ийилсең ийилип, сен менен жан бирдей болуп жатты. Албетте Олимпиада деген дүйнөлүк мелдеш, дагы далай жолу катышасың. Ийгилик ушу менен эле токтоп калбайт, сенин келечегиң али алдыда. Дагы далай алтын күмүш медалдарды багындырасың, деген Садыр Жапаров. Шаршембеков кыргызстандыктарга ыраазычылыгын билдирип, спортчу 6 августта грек-рим күрөшүнөн 60 кг салмакта коло медаль уткан. Бул Кыргызстандагы Париж Олимпиадасындагы алгачкы байгеси болгон. Шаршембеков 6 августта 3-орун үчүн беттеште ирандык Мехти Мохсен Нежатты 3-1 эсебинде жеңген. Жарым финалдык беттеште жапон балбаны Токио Олимпиадасынын күмүш медалынын ээси Кеничиро Фумитага 3-4 эсебинде жеңилип калган. Жоломан Шаршембеков 25 жашта грек-рим күрөшү боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону, 2 жолку күмүш байгесинин ээси, Азиянын 3 жолку чемпиону жана 2 жолку күмүш байгенин ээси, Азия оюндарынын жеңүүчүсү, жайкы Олимп оюндарына 2 жолу катышууда. 2021 жылы Токиодо болгон оюндарда 7-орунду ээлеген. Бүгүн Париждеги Олимпиадада 3 кыргызстандык балбан мелдешке чыгат. Парижде өтүп жаткан Олимпиада оюндарында бүгүн Амантур Исмаилов 67 кг салмакта беттештерин баштайт. Спортчу 1-8 финалда грузиялык Рамаз Зоидзе менен күч сынашат. Бул беттештер 15:30 башталат. Мындан тышкары 77 кг салмак категориясында Акчол Махмудов колумбиялык Алексис Муньоз менен жубатуучу күрөштүн 1-раундунда күрөшөт. Ошондой эле дагы бир жубатуучу беттеште 97 кг салмакта Үзүр Жусупбеков акшылык Жозеф Патрик Рау менен кезгелет. Бул мелдештер 15:00 болот. Эске салсак, Парижде өтүп жаткан Олимпиада Жоломан Шаршембеков коло байгени багынтса, Мээрим Жуманазарова күмүш медалды жеңди. Өлкөдө ипотекалык программа боюнча 11,3 миң батир курулууда.
Бишкек, Жалал-Абад, Нарын жана Каракол шаарларында 11 000 баттер курулууда. Бул тууралуу мамлекеттик ипотекалык компаниянын маалыматында айтылат. Ага турак жайдын жалпы аянты 700 000 чарчы метр, баасы 36 миллиард сомду түзөт. 2021 жылдан баштап мамлекеттик турак жай программасы колдоого алынды. 2021 жылдын августунан 2022 жылдын аягына чейин банктар аркылуу мамлекеттик ипотекага бюджеттен 4,5 миллиард сом бөлүнгөн. Ушул эле учурда ипотекалык кредиттин жылдык чени 4%га төмөндөтүлүп, мөөнөтү 25 жылга чейин узартылды. Натыйжада суроо талап өсүп, турак жай кымбаттады. Мындан улам 2023 жылдан баштап ипотекалык кредиттерди берүү, турак жай курулушун каржылоо колго алынды. Учурда Бишкек, Жалал-Абад, Нарын жана Каракол шаарларында аянты 700 000 чарчы метр, баасы 36 миллиард сом болгон 11,3 миң баттер курулууда. Алар турак жайды каржылоо механизмдери аркылуу берилет деп жазылат маалыматта. Кичинекей наристе жаш 6 баласы жетим калбасын, ушул эне жашасын десеңиздер, аягына чейин көрүп, видеого лайк басып, колунда бар инсандар, Аллах үчүн ихсан кылып кетиңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Мен Эл Үмүтү фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Операция болуш үчүн 20 000 доллар каражат керектелиптир. Эми бул сума дагы өзгөрүп кетиши мүмкүн экен. Ушул эжекебиздин буттарында, сөөктөр мындайча айтканда кальций азайып, буту иштебей шал болуп баратат да күндөн күнгөчө. Ошого сиздердин жардамыңыздар керек. Болушунча ихсаныңыздарды көбөйтүп, ушул эжекебизге бериңиздер. Ушул реквизиттер Мухамбек Б деп Сбербанк чыгат, Дембанк Курстанбек Б деп чыгат тугандар. Ошого кеңири өзүңүздөрдүн ихсаныңыздарды которуп коюңуздар. Бул аталып аткан реквизиттерди айтып атканын себеби көпчүлүгү баягы биздин видеолорду көчүрүп алып, өздөрүнүн немесин коюп алып, мошенничество кылышы мүмкүн экен да тугандар. Ошолор көчүрүп алгандар болуп атат да. Биз көбүнчө ошол робутуга берип эме кылган учурларыбыз болду. Биздики официальный фонд Юстиция министрлигинен атайын каттоодон өткөн. Кеңири ушул эжекебиздин өзүнө түшөт, көрө бересиздер. Эжекебиздин 6 баласы бар. Ошентип күндө ушул акыбалда жатат да. Бул жакта мына кичинекей чөбөгү наристеси дагы жатат. Эми эжекебиз тура албагандыгына байланыштуу. Бул көбөктү бул жакта эжебиздин кыздары карайт да. Эжебиз ушул акыбалда жатат. Ошо кайдыгер карабастан ушул эжебизге жардам берип кетиңиздер туугандар. Мындай күндү, мындай оор дартты эч кимдин башына салбасын. Кудайым душманыбызга дагы ыра көрбөйбүз. Буюрса эжекебиздин дагы үмүтү чоң сиздерден. Ошол насип кылса, эжекебиз бутунда туруп кала турган болсо, Алла насип кылса, ушу сиздердин бир чоң бир соолукта калганыңыздарга мына акыретте дагы күбө болобуз туугандар. Зардалга кеткен жалгыз жолду кеңейтүү иштери жүрүүдө. Баткендеги Зардал айылына кеткен жалгыз жолду кеңейтүү иштери жасалууда. Бул тууралуу Транспорт министрлигинен билдиришти. Маалым болгондой, Кыргызстандагы алыскы айылдардын бирине кеткен Сох-Кан Зардалы жолунун узундугу 85 чакырымды түзөт. Учурда жолчулар 78-85 чакырымдагы бир унаа араң өтө турган жерлерди тазалап, кеңейтүү иштерин алып барууда. Белгилей кетсек, Зардалы Баткен облусунун бийик тоолуу айылы. Кыш абдан катаал келген Зардалыны башка айылдар менен жалгыз бир гана унаа жолу туташтырат. Жол жыл сайын май-июнь айларында ачылып, кыш түшкөнгө дейре каттам үзүлбөйт деп билдирет министрлик. Нарын жана Ысык көлдүн тоолуу аймактарында сел жүрүшү мүмкүн. Нарында жана Ысык көлдө 7 августта нөшөрлүү жаан-чачын болору күтүлүп жаткандыктан аталган облустардын тоолуу аймактарында жана Тоо Этек райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Ошондой эле дарыялардагы суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Мындан улам министрлик жарандарды тоого жүрүшкө, саякатка чыкпай турууну, капчык айларда жана суу жээктеринде эс алууга барбай турууну суранат. Өзгөчө кырдаалдарга күбө болсоңуз 112 кызматына кабар бериңиздер. УКМК Өзбекстандык Крим авторитет Салим Байга издөө жарыялады. Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобун каржылаганына байланыштуу криминалдык авторитет өзбекстандык ишкер Абдувалиев Салим Кыргызбаевичке издөө жарыяланды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. УКМК кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоо фактысы боюнча катталган сотко чейинки өндүрүштүн материалдары боюнча тергөө оперативдүү иш-чараларды жүргүзүүнүн алкагында Братский круг эл аралык кылмыштуу тобуна кирген Камчы Көлбаевдин мыйзамдагы уюшкан кылмыштуу тобунун ишин Өзбекстан Республикасынын ири ишкерлеринин бири жана кылмыш дүйнөсүнүн
лидери Абдувалиев Салим Кыргызбаевич Салимбай Байбача деп аталган криминалдык авторитет Өзбекстандын уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүнүн формалдуу эмес лидери 2024-жылы ок атуучу куралды мыйзамсыз сактагандыгы үчүн Өзбекстандын сот органдары тарабынан соттолгон, тарабынан каржылоо фактылары аныкталды. Тактап айтканда Абдувалиев Өзбекстан Республикасынын аймагында кылмыштуу топтордун лидери болуу менен бирге КМШ өлкөлөрүндө да түздөн түз таасирин тийгизип, банкке каражаттарды Европа өлкөлөрүнөн мыйзамсыз ташуу каналдарын уюштуруп, мыйзамдагы уру Камчы Асанбек менен байланышты түзүп, системалуу түрдө материалдык жардам көрсөтүү аркылуу анын Кыргызстандагы криминалдык дүйнөсүнүн, ошондой эле Орто Азия өлкөлөрүнүн аймагында региондун башка таасирдүү криминалдык авторитеттеринин арасында лидер болуп калуусуна өз колдоосун көрсөткөн. Ошол эле учурда Көлбаев менен Абдувалиевдин жакын мамиледе болгондугуна, Көлбаевдин Өзбекстан Республикасынын аймагында Абдувалиев тарабынан уюштурулган салтанаттарга жана башка иш-чараларга бир нече жолу барганы тууралуу маалыматтар далил боло алат. Чогултулган материалдардын негизинде Абдувалиевке карата Бишкек шаарынын Октябрь райондук соттун токтому менен сыртынан камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы тандалып алынды. Мындан тышкары кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн мамлекеттер аралык жана Интерпол улуттук борбордук бюросунун линиясы боюнча издөө жарыяланды. Мамлекеттик ипотека үй алууга 30 миңден ашык жаран кезекте турат. Кыргызстан мамлекеттик ипотека аркылуу үй алууга 30 миңден ашык жаран кезекте турат. Бул тууралуу Бишкектеги маалымат жыйынында мамлекеттик ипотека компаниясынын башчысынын орун басары Тилек Жээнбаев билдирди. Компаниянын электрондук порталында 100 миңден ашык жаран электрондук арызды каттоо процессинде турат дейт ал. Учурда өлкө боюнча 11 миңден ашык батирдин курулушу жүрүүдө. УКМК Нарындын губернаторунун мурдагы орун басары кармалды. Нарын облусунун губернаторунун мурдагы орун басары Исабек Адыгазиев кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Исабек Адыгазиев 2005-2007 жылдары облус башчысынын орун басары кызматында иштеген. УКМКнын маалыматы боюнча ошол мезгилде ал кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланып, Ат Башы районундагы Чар Токой чарбасынан 160 гектар жерди акысыз пайдаланууга алган. 2007 жылдан бери ал жерге мейманкана, ресторан, мончо жана башка имараттарды мыйзамсыз салып, коммерциялык максатта иштетип келген. Бирок мамлекетке милдеттүү төлөмдөрдү төлөгөн эмес. Коопсуздук комитети Исабек Абдыгазиев тергөө аяктаганга чейин камакка алынганын билдирди. Бишкекте өз жанын кыюуга аракет кылган жаран куткарылды. Бишкекте өз жанын кыюуга аракет кылган жаран куткарылды. Бул тууралуу Өзгөчө Ырдалдар министрлигинен билдиришти. Окуя 6 августта Бишкектин Абдымомунов көчөсүндө болгон. Эркек киши турак үйдүн 8-кабатынан секирип, өз өмүрүнө кол салмакчы болгон. Жерине куткаруучулар тартылып, сүйлөшүү жолу менен аны өз жанын кыюудан баш тартууга көндүрүшкөн. Аталган жаран милиция кызматкерлерине өткөрүлүп берилген.